Алдыдагы каарманым 22 жаштагы Урмат Жайчыбеков булгарыдан жана мүйүздөн улуттук колоритти камтыган түрдүү буюм тайымдарды жасайт. Ата-бабалардан калган өнөрдү замандын талабына ылайык өркүндөтүп, шөкөттөп, улуулардын учугун улап келе жаткан жаш жигит колунан жаралган буюм тайымдар аркылуу эл оозуна алынып гана тим болбостон жан багууга каражат табат. Урмат жандыктардын мүйүздөрүнөн жан жаныбарлардын скульптураларын, булгарыдан ат жабдыктарды, арбалет, жаа жана башка буюмдарды жасайт. Анын талантынан кабардар болгондор заказ берип керектүү буюмдарды сатып алып турушат. Мага шакектин сөйкөгө чейин заказ берген, майдасы, чоңу шахматный эме столго чейин заказ бергендер болгон. Өзүм оокатымды өзүм кылып, мындай келечегимди өзүм эмете алам да. Каармандын айтымында анын колунан чыккан бычактын түрлөрү да көпчүлүктү кызыктырат. Анткени Урмат кылдааттык, фантазия менен жасаган буюм курал эмес, суктана карап турчу буюм болуп чыгат. Сиздерге бычак сап жасаганды көрсөтүп берем. Анын үчүн биринчиден момундай жапайы текенин мүйүзү керек. Мүйүздөн жасаганды көрдүм. Аны биринчиден кезип алыш керек, мындай кылып ченеп. Анан ошону иштетип бычак сап жасайм. Мен муну монтип кезип алып дайындалгандан кийин муну мондай темеге тартып, муну ичкертип, формасына келтириш керек да. Эми бу менен иштеп бүттүк, эми калганын кол менен тиги эме менен жасайбыз. Мына жерлерди мында коюп, кармаштарын жасагандан кийин буга эми өзүбүздүн кыргызыбыздын жакшынакай оюм чийимдерин түшүрсөк болот, ар кандай. Ар бир эмгегине улуттук оюмдардын түшүрүлгөнү улуу кыргыз калкын даңазалап тургандай. Ал эми ошол оймо чиймелерди эскиз аркылуу эмес, дароо мүйүз бетине түшүргөнү каарманымдын өзгөчө чеберчилигинен кабар берет. Эми мына оюмунда монтип оюп бүттүк. Мындан кийинки дагы жумуштар бар. Ал муну темирден жасалган, бул бычактын лезвиясы менен ошондой экөөнү бириктириш керек да. Муну мында алып дайындап алабыз. Мына бияны оюп мындай киргизип, буга түшкүдөй кылып мындай. Анан ага чейин кайра муну ала туруп, мунун сыртын тазалап, мындай жылмакай кылып, наждак менен сүртөбүз. Бычак деген өтө эме да, мындай бир нерсе кылып, мындай май сай болгондо мойдон кол тайып кетиши мүмкүн да. Мындай мал сойгондо деле жиреги кол тайып кетсе, колун кеспейт. Ошон үчүн ушул жерге мындай темирден же мындай латундан, алюминийден мындай тирегич кылыш керек да, кол тайбаш үчүн. Муну жасайбыз, муну жасап бүткөндөн кийин муну бул жерге киргизебиз, салабыз. Эми муну атайын мында клей бар. Кытайдын эле клейи, бирок атайын ушундай эмелерди каттаганга да. Анан еще бул каткан себеп могу быдырларга да кармайт да, могу тешиктерге кирип биригип калат да, себеп. Бычагыбыз да катып эме болду, мояктан да клейлерин тазаладык. Анан кийин эми муну бул сөөк, муну кичине мындай жалтыратып, мындай өңүнө келтиришин буга лак менен эметебиз. Анын үчүн автомобильный мындай чачатыран лактар колдонулат. Бүт жазсак жалтырайт. Мында бычакта сувенир, ананда үй шартында колдонсо болот. Каармандын айтымында бул смал бычак 2-3 миң сомго чейин бааланат.
22 жаштагы Урмат мырзанын бул өнөрү мектеп курагында эле байкала баштаган. Кол эмгек сабагынын мугалимдери болгон ата-энеси уулунун кызыгуусун ого бетер арттырып, талантын өркүндөтүүгө салымын кошушкан. Өзүм кичинекесинен эле сүрөт тартып, ушу бирдеке жасаганга кызыкчумун да. Ушу мен 9-классты бүтүп, шаарга келип, Сүймөнкул Чокморов атындагы 92-лицейге тапшырып, 2006-2007 келип тапшырып, ошол жерден 2008-жыл окуп бүткөм да, 2 жыл окуп. Бирок аерден окуп бүтүп, дагы башка жерлерде иштеп, үйрөнүп, мастерлеп. Ал эми эң биринчи жасаган эмгеги али кечээсинен кете элек, ал азыркы күнгө чейин сакталуу деп каарманым жылуу-жылмаян. Эң биринчи жолу кожа менен жасагам, ювелирден жасагам. Өзүм кожаны окугам да. Бут кийим жагын, бут кийимде жасагам. Андан кийин сөөктү үйрөнгөндө эң биринчи жолу бычак жасагам. Ал бычак дагы деле бар, эң биринчи бычагым деп атама жасап бергем. Аны эч кимге бербейт, эч кимге баламдын биринчи жасаган нерсеси деп. Кыйын болгон, жаңы үйрөнүп, бирок азыр көрсөм, өзүмө жакпайт да. Эл ичи өнөр кенчи деген кеп бекеринен айтылбаганы мына ушундай сейрек кездешчү өнөр ээлери далилдеп бере алат. Өнөрлүү адамдардын саны дагы арбып, Кыргыздын атын далайга тааныта берсе деген ойдобуз.